Алматымызды қырғызша және орыс тілінде де алып барамыз. Во-первых, хотел всех поблагодарить за то, что пришли. Меня зовут Сардарбек Абдухалилов, я практикующий адвокат и руководитель Центра стратегических судебных тяжб. Со мной сидит Марина Фегель, она руководитель организации «Интеграция» и практикующий адвокат Максатбек Чуракулов. Цель нашего пресс-конференции то, что мы хотим вам рассказать о тех, скажем так, мероприятиях, которые мы проводим для того, чтобы улучшилась практика взаимодействия государственных органов и неправительственного сектора, гражданского сектора в целях улучшения доступа к правосудию и доступа к инфраструктуре лицам с ограниченными возможностями. Прежде всего, я хотел дать слово госпоже Фегеле. Она расскажет вам о проблемах, которые существуют в нашем обществе в отношении лиц с ограниченными возможностями. Хочу еще раз представиться. Меня зовут Марина Фегеле. Я являюсь директором общественного фонда поддержки людей с инвалидностью «Интеграция» в городе Ош. И также я человек с инвалидностью первой группы. Цель нашей пресс-конференции на данный момент – это показать обществу, с какими трудностями и с какими потребностями сталкиваются ежедневно, каждодневно лица с инвалидностью. Прежде всего, это инфраструктура. У нас, к сожалению, еще нет такого, чтобы в стране в целом была безбарьерная среда для лиц с инвалидностью. Ежедневно мы сталкиваемся с такими проблемами, как ступеньки, как переход канав, арыков. Также у нас есть проблема – это доступная среда в образовании, инклюзивное образование. Когда дети маленькие, дошкольного или школьного возраста не могут эффективно получать образование. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, нет взаимодействия такого сильного и тесного с госструктурами. Когда местные власти готовы были бы идти открыто к нам навстречу и принимать законы такие, которые бы соответствовали нормам, прописанным в Конвенции ООН, в Конвенции Кыргызской Республики. То есть инклюзивное образование для всех людей, независимо от инвалидности. Инфраструктура должна быть такой, чтобы мы могли спокойно и свободно передвигаться, не прибегая к помощи к другим людям, не прося их об этом. Так как мы боремся за независимую жизнь в нашей стране, я считаю, что органы местного самоуправления, а также органы Джогорко-Кинеш должны идти нам навстречу. И в этом году мы проводили мониторинг по доступной среде в Ошский областной суд, то есть людям с инвалидностью к правосудию, доступ к правосудию. Мы столкнулись с рядом проблем, такими как ступеньки, такими как нет шрифта Брайля для незрячих людей. Также мы столкнулись с проблемой, что нет сурдопереводчиков для глухонемых людей. Это огромная проблема в нашей стране, и я надеюсь, что наши власти, они услышат и будут толерантными и сделают все возможное для того, чтобы изменить образ нашей среды и сделать его доступным для людей с инвалидностью. Сейчас госпожа Фегель рассказала о проблеме. Мы, юристы, что хотим от этого проблемы сделать? Каждая проблема, о которой она говорила, это на самом деле это нарушение прав человека. Если есть нарушение прав человека, то есть государство должно, во-первых, признать этот факт, во-вторых, восстановить нарушенные права. Мы хотим восстановить права жертв дискриминации через судебные органы. Для этого мы инициировали 3 таких стратегических судебных тяжб, которые направлены на взыскание морального и материального вреда за счет нарушителей. Это, во-первых, это вопрос компенсации из-за отсутствия пандуса в здании
Орского областного суда, отсутствие амбулифта в Орском аэропорту и третий инцидент, который связан с отсутствием самого амбулифта. Сейчас я дам слово Максатбеку, он вкратце расскажет о тех исках, которые мы сегодня будем подавать. Саламатсыздарбы? Мен Жорокулов Максатбек, адвокаттык ишмердүүлүк менен алектенем. Учурда аталып өткөн көйгөйдү бир аз мамлекеттик тилде дагы айтып өтсөм, көтөрүп аткан маселебиз негизинен ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктары мыйзамда, конституциябызда жана эл аралык укук нормаларында көрсөтүлгөн укуктары кандай колдонулуп атат жана ал бир эле мыйзамдарда, документтерде эмес, чыныгы турмушта кандай аларды ишке ашыруу жүрүп жатат. Мисалы, эркин жүрүү маселесинде, мамлекеттик, муниципалдык кызматтарды алуу маселесинде, түздөн түз өзү барып алуу маселеси. Андан кийин жогоруда айтып өткөндөй, ошол окууга болгон, ден соолугуна кам көрүү боюнча медициналык мекемелердеги алардын ишке ашып жаткан укуктары боюнча маселелерди көтөрүп, алар мүмкүнчүлүгү аз, мүмкүнчүлүгү чектелген адам же болбосо ошол адамдардын жетүүдө кандай көйгөйлөр бар жана биз азыр түздөн түз юрист катары иш алып барып аткан жана бүгүн Ош шаардык сотуна кайрыла турган иштерибиз боюнча бир аз айтып өтөбүз. Бизге ошол биздин жарандарыбыз Абдыкадыров Баястан жана Фегеле Марина кайрылган. Аталган жарандар өзүнүн жашоосундагы көйгөйлөрдүн боюнча кайрылган жана аларда угуп туруп маселесин чечүүдө кээ бир тоскоолдуктарга душар болдук да. Баястан биринчи группадагы майып жигит ошого буну Бишкекке медициналык кароого өткөргөнү барган элек. Анда ошол Ош аэропортунан Бишкек Манас аэропортуна учуу муктаждыгы келип чыгып, анан ошол Ош аэропортунан учулган. Анда аэропорттон амбулифт деп, жанакы самолеттко трап аркылуу эмес, амбулифт деп көтөрүп, атайын самолетко салып кое турган техника бар. Ошонусун талап кылсак, аэропортто жок экен андай. Бирок бул жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга же болбосо жанакы трапта басууга кыйналган, жашы улгайган адамдарга дагы мындай кыйын да. Анан жанакы таяк менен жүргөн жарандарыбызга да кыйын. Ошого бул сөзсүз болуш керек. Бул эл аралык укук нормасынын сакталуусунун мындай ишке ашуусу катары көрүлгөн да. Анан ал жок болуп чыкты. Аэропорттун кызматкерлери көтөрүп чыгышты. Анан аэропортто турганыбызда зал ожиданияда жана ага чейин регистрациядан өткөнгө чейин дагы ошол жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга туалет пайдалануу немеси дагы начар, жакшы эмес экен эле. Бирок биздин кайрылуудан кийин оңдоп түзөтүү жүргүздү. Биз кайрылган учурга карата мындай неме болгон болсо көрүнүштөчү. Кийин аэропортко биз прокуратурага арыз менен кайрылганыбызда алар биздин маселебизге дарап чыгып, Ош аэропорту азыр ошол жердеки немелерди мындай өзгөртүшүптүр да. Мындан да жанакы отургучтун скамейканын эле немесин коюп койгон болсо немелерге. Бул жерде атайын ошол стандартка ылайык, норма артылганга, таза кармаганга ылайык и жанакы бийиктиги дагы туура келген өзгөртүшүптүр. Бул негизинен ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын ушундай мамлекет тарабынан же болбосо кайсы бир мекемелер тарабында алардын кызматын алып аткандан кийин алардан талап кылып, алардан ушундай укуктун сакталышын сурануусу аркылуу гана жетиле турган процесс экен да. Ошон үчүн биз азыр ал жигитти көтөрүп чыкканда бир топ психологиялык
неме жабыркагандыктан атайын эксперт дагы бул боюнча корутунду чыгарып берди. Азыр буюрса Ош аэропортуна карата алар жоопкер катары Ош шаардык сотуна кайрылуу алдында тарабыз. Бүгүн буюрса тапшырабыз бүт документтерибиз жайында. Неге бул маселелер көтөрүлүп атат? Мындай карай турган болсок, жөнөкөй мындай ден соолугу чың адам бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып эркин мындай жүрө алат. Жана коомдук жайларда, мисалы эс алуу жайларына бара алат, парктарга, кинотеатрларга, жанагы коомдук ашканаларга бара алат да. Бирок ошол мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга ошол мүмкүнчүлүктөр түзүлбөгөнүнө байланыштуу, бул мыйзамда каралган, бирок түзүлбөгөнүнө байланыштуу алар биздин коомубузда бар, биздин кээ бирөөсү биздин тууганыбыз же көчө коңшуларыбыз бар, досторубуз бар, тааныштарыбыз бар. Бирок ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн эсебинен алар үйдөн чыкпаган бир шарт түзүп койгонбуз да. Мындайча айтканда, мыйзамдуу соттун чечими жок эле үй камагында отургандай бир абал түзүп койгонбуз да. Бул абал жоготуш керек. Алар дагы биздин арабызда бар, алар дагы биз пайдаланып аткан мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алыш керек. Жогоруда Марина эже айтып өткөндөй, областной судка кайрылганда негизинен сот системасында областной суд областтагы бардык райондордогу соттордун дагы ишмердүүлүгүнө мындай көз сала турган бир ички функциясы бар. Негизги көзөмөл функциясы бар да. Ошон үчүн биз областтык сотко барсак, Ош областындагы бардык сотторго тиешелүү маселе жана алардын баарына төрага аркылуу бул маселени жеткирсек болот деген максат көздөлгөн да. Бирок облус соттун өзүнө мындай кирүү физикалык тараптан мындай өзүн кирүү мүмкүн эмес экен. Атайын шарттар каралбаптыр. Элестетиңиздер, бардык адамдар өзүнүн бузулган укугун соттон издейт да, соттон корголушун күтөт. Сотко корголуш үчүн сотко мындай эркин адам кирип, арызын таштап, өзү билген тилде таштап канга мүмкүнчүлүк болушу керек да. Эгерде ошол сотко арыз таштап барып кайрылганга мүмкүнчүлүк түзүлбөгөн болсо, анда сот адилеттүүлүгү кандай жүрөт деген да маселе келип чыгат. Азыр бул боюнча ошол департамент азыркы ошол иштерди сот департаменти жүргүзүш керек эле. Ошол жүргүзбөгөндүгүнө байланыштуу биз прокуратурага арыз жазганбыз. Прокуратура чындыгында мыйзам бузуу бар экендигин жана аны жоюу боюнча сот департаментине сунуш берген. Бизде прокуратуранын жообу бар, ушундай бузулгандыгын таптык депчи. Бул прокуратура Ош областтык прокуратуранын жообу бизге. В ходе рассмотрения обращения выявлены нарушения закона Кыргызской Республики о правах и гарантиях лиц с ограниченной возможностью здоровья, выраженные в необеспечении условий лица с ограниченными возможностями здоровья для доступа к зданию областного суда деп берип атат да. Мындай айтканда прокуратура түздөн түш мыйзам бузуу болгондугун тастыктап берди. Азыр эми сот департаментин сотко берүү алдында турабыз. Мындайча айтканда сотко берүү алдында турабыз. Бүгүн буюрса доо арыздарыбыз тапшырылат. Бул сурооңузда эки түрдүү жооп бар да. Биринчиден, мыйзам чегинде ар бир адамга кайрылуу укугу берилген. Бирок эмнеге кайрылбайт дей турган болсоңуз, бунун себеби биринчиден ошол механизмдер иштеш кыйын. Ошол кайрыла турган жерлердеги механизм иштебейт. Иштеген учурда дагы эффективдүү иштебейт. Экинчиден, ошол кайрыла турган адамдар өз укуктарын билбейт. Ага эмне кылыш керек дей турган болсок, кудду ошондой эле силер аркылуу азыр кайрылып атабыз го. Мисалы, биз ошол дискриминацияга кабылган адамды же мисалы ошол жаранды сотко болгон укугуну реализациялап атабыз азыр. Ошону баягы ачыкка чыгарып атабыз. Силер шуну маалымдасаңар, тигилер мисалы ошол үйдө отургандар болобу, өзүнүн укугун билбеген адамдар болобу, ошолорго жетет да бул информация туурабы, бул маалымат жеткенден кийин айтат. Действительно биз ушундай сотко кайрылсак болот экен деп. Мамлекет тарабынан атайын юридикалык жардам кепилденген.
Буга ар бир адамдын укугу бар. Атайын бир категория адамдар бар, категория ошолор бекерге акысыз юридикалык жардам алышка укуктуу да. Бул Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн. Анда ошол ар бир областта адвокаттардын тизмеси бар. Мисалы Ош шаарында 50ден ашык адвокат ошол тизмеде турат. Мен дагы ошонун тизменин ичиндемин. Юстицияда ошол мисалы көбүнчө юстиция башкармалыктары областтык центрлерде жайгашкан, бирок региондон баарында бар да. Мисалы Ош областы боюнча ала турган болсок, Өзгөндө, Карабулжада, Ноокатта баардык ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча адвокаттардын тизмеси камсыз кылынган. Андан сырткары ошол борбордун алкагында бекер юридикалык консультация берүү дагы кабинеттери ачылган. Ошол жака кайрылса болот. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар биринчи группадагы жана экинчи группадагы майыптар ошол мамлекеттен акысыз адвокатты алып укугун коргоого мүмкүнчүлүк алса болот. Биз чындыгында сүйлөшө келгенде, адамдар менен жүргөндө, окууларда көп угабыз да, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык камсыздоо маселесинде, аларды жанакы экспертизадан өткөрүүдө, МСЭКтен өткөрүүдө бир тоскоолдуктар бар экенин, акылга сыйбаган тоскоолдуктар бар экенин жөнүндө айтып жүрөт. Мисалга алып турган болсок, мисалы колунан же бутунан ажырап калса, авариядан же башка турмуштук шарттан, кырсыктан улам, анын кийин мисалы биринчи кайсы бир мөөнөткө берет экен, мисалы 1 жылга же 2 жылга берет экен дагы убакыт. Анан ошодон кийин келип дагы текшеришиң керек экен. Колуң өсүп кетпедиби дегендейчи, бул акылга сыйбаган маселелер да. Анан кийин МСЭКтин справкасы кээ бир учурда военкоматка өтпөй калат экен да. Военкомат кайрадан текшериш керек экен алчы. Мамлекеттик орган ошол эле жанакы кабинет министрликтин астында турат, эки орган теңчи. Бир справка кийинки органга өтпөгөн. Ушул маселелерди көтөрүп чыга турган адамдар болгон болсо, буларды дагы биз мындай консультация берип, ишинде жардам кылганга биз даярбыз да. Анан биздин азыркы ишибизде ошо массалык маалымат каражаттарынын чагылдырып берүүсү, анан кийин мындай чындыгында массалык маалымат каражаттарына көпчүлүк учурда рахмат, мындай коомубузда ачуу бир неме мындай кызуу талкууга алынган маселелерди гана алып чыгат да, бирок көйгөйлүү маселелерди алып чыгып ошонун немесинде бир аз аксаган учурларыбыз бар да. Ошого ушунда мындай кайдыгер болбой, соттордо неметип берсеңиздер, биз ар бир сотто, мисалы азыр сот башталганда, сот процесси өтө турган залга мүмкүнчүлүк барбы, жетеби өзү, кире алабызбы? Ошол маселеси турат. Анан биздин сотко өтүнүчтөрүбүз бар. Аларды кароодо мындай бир дискриминацияга кабылбайбызбы? Бул эми биз сот органына менен соттошуп атканыбыз үчүн бул сот департаменти деген жогорку соттун алдында турат дагы. Ошол эле сот системасы да. Мындайча айтканда сот менен соттошуп атабыз. Ошол адилеттүү жүрөбү, кол ийрисине тартып кетип, анан мындай жанакындай бизди туура прокуратура көрсөтүп турса дагы, мисалы укугубузду чектеп койбойбу? Ошондо сиздер азыр бизге мындай жардам кылып, элдин назарын буруп, мүмкүн башка дагы ушундай мүмкүнчүлүк чектелген жарандар да келип көрүп, дайым мындай коомдун бир назарында турган болсо, адилеттүү чечимге барабыз деген мындай ниетибиз бар да. Ошого адамдар буну чагылдырууда сиздер кийин да башка адамдар дагы ушул өзүнүн көйгөйүн коргоодо прокуратурага, сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар экенин, ошол механизм аркылуу укукту калыбына келтирсе болот экендигин билет эле да. Анан ошонун эсебинен мамлекеттик иштебей аткан механизм, машина дагы иштей баштайт эле да. Анан прокуратура жанакы биздин иш боюнча биз мыйзамында алар көрсөтүлгөн. Жашы жетелектерге жана мүмкүнчүлүк чектелген жарандардын укугун сотто коргойт деп. Ушул бизге окшош жарандык иштердечи. Биз сөзсүз түрдө прокуратура кызматын ишке тартып, биздин кызыкчылыкта келип катышып берүүсүн талап мындай суранып кайрылабыз. Ошол иш дагы аткарылып атабы, сиздердин назарыңызда болсо эң жакшы бир болот эле. Менде суроо бар, ошо өзүмө болгондо өтпөйт прокуратура. Ал жерде сиз сотторго карасак, соттордун өзүндө жанагы ден соолук мүмкүнчүлүк чектелгендерге шарт жок, тандустар, то есть дагы башка шарттар жок депчи.
ошол көзөмөл органдын өзүндө барбы штатта? Мисалы, ден соолук шектелгендер барып, ошол ден соолугунда мүмкүнчүлүгү чектелген барып кайрылганга, ошол деп баягы үйдө көтөрүлгөн пандустар же дагы башка нерселер. Ошол дүлөй деп ошол шарттар барбы? Негизинен биз азыр коляскадагы адамдын укугу боюнча, Маринанын иши боюнча Баястандагы коляскада да, ошон үчүн ушул боюнча кайрылдык. Ушу областтык прокуратурага барганда жарандардын кабыл алуусу ошо эшигинин алдында экен, ал жака мүмкүнчүлүк бар экен, кирип сүйлөшө алдык да. Шаардык прокуратурада дагы ошол неме киргенде эле кабыл алат экен, прокурорлор өздөрү кабыл алат экен. Ошого азырынча мындай биздин арыздарды тапшырып, бизди сураган бир немеси азырынча неме экен. Бирок областтык прокуратурада кабинеттерине кирген бир муктаждык пайда болгон жок. Аны азырынча биз айта албайбыз. Мисалы, эгерде бир кылмыш боло турган болсо, арыз менен кайрыла турган болсоң, ошол имаратына кире албайсың. Ошол жерлерин биз бир эле бул стратегический иш ошол соттук адилеттүүлүккө болгон соттон башталат да. Ошон үчүн облус соттон алдык. Ал бир эми Ош облусу боюнча көзөмөлдөй турган орган да, чоң орган. Ошону өзүндө жок болгондуктан атайын ошол Ош областтык сотун менен момундай айтканда ушул иш боюнча инициировать кылдык. Бирок биз ойлоп турабыз, эгерде бул стратегический ишибиз алдында жүрүп, ошол биз айткан, биз ойлогон максаттарга жетише турган болсо, бул сөзсүз башка сотторго да, башка соттук имараттарга да, мамлекеттик имараттарга да сөзсүз өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошондо жана шарттар мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарттар каралбаган мекеме ишин алат да, сотко берсе болот. Сөзсүз. Ал дегенде алардын эми бул жеке жана мамлекеттик муниципалдык ишканалар бар да. Бул деген алардын милдети, ошондой шарттарды жаратыш. Аны любойдо майынчадан бере алабы? Ооба. Эгерде ошол жерге инфраструктурага, мисалы, транспорт, шаардык транспорт системасы эгерде аларга мүмкүнчүлүк жаратпай турган болсо, берсе болот транспорт системасына. Эгерде мисалы бир коомдук жайда, мамлекеттик ишканада ошондой мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, сөзсүз ошол мекеменин жетекчисине карата прокуратура органдарына кайрылса болот. Бизден 9бу көз азиздерди 9-класска чейин бекен, адашпасам, мүмкүн адашып калышы мүмкүн. Шрифт Брайла менен окутат экен да, жанакы өздөрүнүн немесиндечи. Эми атайын мамлекет окуткандан кийин алар кийин ошону пайдаланат деген максатта окутуп атат да. Бирок ошол шрифт Брайла боюнча арыз бериле турган болсо, бир да мамлекеттик орган караганга мүмкүнчүлүктөрү жок экен да. Андан кийин биз жанакы кыска тез чалуулар бар, милицияга, пожарныйга, мынау неме 103 эле скорыйга, ошого чалганда дагы ошол мисалы дудук неме деп коет, эми биздин тилибизде ошол деп айтылат, ошо сүйлөй албаган, укпаган адамдардын эгерде муктаждык жаралган болсо, ошолорго дагы доступ жок экен да. Бирок коңшу мамлекеттерде ошол аудио катары болуп калыптыр азырча. Неме аудио чалууларды бекер кылып коюшуптур. Өзбекстандан кабыл алат экен, ал ошо өзүнүн жаңсоо тилинде түшүндүрүп, жаңсоо боюнча атайын адиси бар экен, кабыл алып немете алат экен да. Ошого бул маселелер дагы бар. Эгерде ошол адамдар биздин укугубуз, биздин мамлекеттик кызматтар да булар жанакы кайсы бир справкалар бар, бир топ мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар бар да, элдер ала турган. Ошолорго кызматтарды алууда биз кыйналып атабыз, же мисалы пособие, пенсияларды немеде кыйналып атабыз. Биздин ошол жерде укуктарыбыз бузулду десе, ошолорду карап, мыйзамга ылайыкташтырууга аракет кылсак болот.